Бүгін РСК банктың түзілгөндүгүнө 27 жыл болду. Ушул күнгө карата РСК банк өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте Ысык көлдүн жээгинде массалык иш-чара уюштурдук. Ушул иш-чарага Чолпон Ата филиалынын түп филиалынын кызматкерлери менен биргеликте Ысык көлдүн жээгин таштандылардан тазалап атабыз. Чолпон Ата жана Балыкчы шаарынын администрациясына таштандыларды сорттоочу урналарды жардам катары тапшырды. Ал урналар Ысык көлдүн жээгинде пляждарга орнотулат. Бул жардам РСК банк өз ишмердүүлүгүнүн алкагында ишке ашырылып жаткан ESG стратегиясынын эсебинде берилди. Бүгүнкү кылып аткан иш-чарабыз биздин ошо РСК банк менен биргеликте тазалоо иштерин жүргүзүп атабыз. Эс алуучуларды, конокторубуздарды ушулардын баардыгын тазалыкка чыгарып кетет элек. Айнек бутылкалар, желим бутылкалар, мусорный таштандылар деп бир жакшы расчеткалар менен бөлүп келген. Жакшынакай үлгү көрсөтүп кетип атат РСК банк. Биз дагы ушул тармакты көбөйткөнгө аракет кылабыз.